Саламатсызбы, дүйнө жана чөлкөмдөгү урунтуу жаңылыктар менен тааныштырып, Азаттыктын студиясында Айданбек Акматуулу. Дональд Трамп Сирияда качкындар үчүн коопсуз жай курууга убада кылды. Американын жаңы президенти 25 январда ABC News телеканалына берген интервьюсунда Сирияда адамдар үчүн коопсуз жайды сөзсүз курамын деди. Ал мындай чечимге Европа биримдигинде качкындар жараткан кризиске байланыштуу келгенин айтты. Президент Трамп качкындарды коопсуздук зонада кармоо менен алар Европа биримдигине жараткан терроризм коркунучун АКШга жолотпоону көздөп жатканын айтууда. Рейтердин маалыматы боюнча Пентагон жана мамлекеттик департаментке тийиштүү тапшырма берилди. Алар 90 күндүн ичинде Сирияда коопсуз аймак куруу боюнча планды даярдоого тийиш. Мурдагы президент Барак Обама Сирияда коопсуз аймак түзүүдөн баш тартып, ал Американын кан төгүүлөргө көбүрөөк аралашуусуна жана Сирияда аскери операция өткөрүп аткан Орусия аскерлери менен кагылышууга алып келиши ыктымал деген. Иордания падышасы орус президенти менен Москвада жолугушуп, Астанадагы Сирия боюнча сүйлөшүүнү кубаттады. Падыша Абдулла II 25 январда Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууда Сирия жаңжалын жана башка регионалдык маселелерди жөнгөрүүдө Орусиянын маанилүү ролун жогору баалады. Биз кайрадан сиз менен Женева жараяны жана башка сүйлөшүүлөрдө тыгыз иштешебиз. Орусия көйгөйлөрдү чечүүдө жардам гана берүүдө. Орусиясыз Сирия маселеси эмес, жакынкы чыгыштагы башка маселелерди да чече албайбыз. Орусия өз кезегинде Астана сүйлөшүүсү Сирия боюнча Женевада боло турган улуттар уюмунун жетегиндеги сүйлөшүүлөргө негиз болоорун белгиледи. Эки тарап жакынкы чыгыш жана Түндүк Африкада террорчулукка каршы күрөштө кызматташууну, соода, экономика жана маданий багыттагы алаканы күчөтүүнү да макулдашканы кабарланды. Францияда президенттикке талапкер мамлекеттик каражаттан пайдаланган деп шектелүүдө. Андай шекти Франциянын Канар анчыны басылмасынын иликтөөсү жаратты. Басылма Республика партиясынан президенттикке талапкерликти праймеризде жеңип алган Франсуа Фиондун жубайы Пенелопа Фион күйөөсүнүн жардамчысы катары 500 000 евро мамлекеттен айлык алганын жазып чыкты. Фиондун өкүлдөрү ал 1998 жылдан 2002 жылга чейин депутат кезинде жубайы жардамчысы болуп иштегенин ырасташты. Францияда май айында президенттик шайлоо болот. Республикачылардын атаандашы боло турган солчул күчтөр талапкерин аныктоо үчүн 23 январда праймериздин биринчи турун өткөрдү. 29 январдагы экинчи турга Франциянын мурунку өкмөт башчысы Мануэл Вальс жана мурунку билим берүү министри Бенуа Амон чыкты. Президент Нурсултан Назарбаев бийлик ыйгарым укуктарын бөлүшөөрүн жарыялады. Анын айтымында ал айрым ыйгарым укуктарын парламент жана өкмөт менен бөлүшүп, өзү жогорку арбитр болуп калмакчы. Конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөргө ылайык парламент премьер-министрди жана өкмөт мүчөлөрүн шайлай алат жана ишеним көрсөтпөөгө укуктуу болот. Азыр кезде өкмөт башчы президент тарабынан көрсөтүлүп, парламент жана президент аркылуу бекитилет. Нурсултан Назарбаевдин айтымында өкмөткө социалдык экономикалык милдеттер жүктөлөт. Реформаны эки негизги багыт боюнча иске асат. Биринчиден, президенттин әлеуметтик экономикалык процесстерди реттөөдөгү бир шама өкүлөттөрүн өкмөткө жана башка да аткаруучу органдарга берген жөн деп санадым. Сонда бул салага өкмөт, министрликтер жана әкимдиктер толуктай жаап беретін болады. Президент стратегиялык маселелерге, улуттук коопсуздук жана тышкы саясатка токтолуп, бийлик бутактарынын ортосунда арбитр ролун аткарып калмакчы. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Ислам Каримовдун элесин түбөлүккө калтыруу чечимин кабыл алды. 25 январда кабыл алынган чечимге ылайык Өзбекстан Республикасынын биринчи президенти Ислам Каримовдун ысмы мамлекеттеги бир катар мекеме жана объекттерге ыйгарылат. Мындан ары Ташкенттеги Мамлекеттик техникалык университет, Асаке шаарындагы автомобиль заводу, Ферганадагы искусство сарайы, Ташкенттеги эл аралык аба майданы Ислам Каримовдун ысмын алып жүрөт. Ошондой эле Ташкент жана башка шаарлардагы борбордук көчөлөргө мурунку президенттин ысмы берилет. Азаттыктын өзбек кызматы мурда кабарлагандай, Самаркандтагы Ислам Каримовдун сөөгү коюлган жерге мемориалдык комплекс курулат. Жерлерге эстеликтери орнотулат. Өзбекстанда 2 сентябрь 1 президентти эскерүү күнү деп жарыяланды.
Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги azatlyk.org, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebooktан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Аман туруңуз.